Саламатсыңар балдар, бардығыңарға кутман күн. Турмуш тиричилик коопсуздугу негиздери сабагыбызды баштайбыз. Тазалыкты сактасак, жугуштуу оорулардан сак болорубузду унутпайлы балдар. Бүгүнкү сабактын темасы барыңар көңүл бургула, кабарлоо сигналдары. Сабактын максаты тема менен таанышып аласыңар, кабарлоо сигналдары жөнүндө билесиңер, анын себептерин түшүнүп аласыңар, жашоо турмушта сак болууга, сарамжал, тыкан болууга үйрөнөсүңөр. Анда эмесен балдар, барыңар көңүл бургула кабарлоо сигналы өзгөчө кырдаалдарда берилет. Бул маанилүү сигнал адамдарга башталып келе жаткан кырсык же аламат жөнүндө кабар берет. Сигнал берүүнүн жолдору ар түрдүү. Мисалы үчүн өндүрүштүк гудоктор, завод, фабрикалардагы гудоктор болот. Ошондой эле автоунаа гудоктору, тез жардам, өрт өчүргүч, жол кырсыгында келүүчү ГАИ машиналарынын сигналдары, сиреналарын албетте бардыгыбыз билебиз. Демек, алар бизге кабар берип турат экен, балдар. Ошондуктан биз дайыма сак болушубуз керек. Бул гудокторду дайым билип жүрүшүбүз керек. Силерге тапшырма, балдар. Барыңар көңүл бургула сигналын угарыңар менен телевизорду, радиону коюп, кабарларды угушуңар керек. Газды, мештеги отту өчүрүп, газды жана электр энергиясы менен туташкан жерлерди ажыратып салышыңар керек. Аптечканы, кан баштыкты даярдап, эл чогулган жерлерге барышыңар керек. Демек, балдар, биз билип алдык, өзгөчө кырдаалдар учурунда кабарлоо сигналдары берилерин билдик. Демек, бул кабарлоо сигналдарына өтө көңүл бурушубуз керек экен, балдар. Өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн дагы эң пайдалуу болот. Ошондуктан сак болобуз. Бул маанилүү сигналдар адамдын көңүлүнү буруу максатында сирена, гудок аркылуу берилишин билип алдык, балдар. Ошол эле заматта биз үн алгы, сыналгылар жандырып ал жерден толук маалыматтарды ала алабыз. Бир нече жолу маалымат берилет. Ошондо биз эч кандай коркпой, шашылбай, ат эне менен камынууга жардам беришибиз керек. Демек, балдар, саламатта калгыла.